Bismillahirrahmanirrahim. Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala jannat жараткандагы адамдын напсы каалабаган нерсе менен ороп койгон да. Жаханнам, тозок жараткандагы адамдын напсы каалаган нерсе менен ороп койгон да. Ошо тууралуу хадис. Анаби Хурайра радияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. Allah subhanahu wa ta'ala jannatты жаратту Жибрил алейхиссаламга айтты, бар карагын деди. Жибрил алейхиссалам барып жаннаттын кооздугун, ичиндеги неаматтарды көрүп, кайра келип айтып атат: Я Рабби, улуктугуң менен ант ичем, эгер ал жаннат тууралуу уккан адам болсо, баардыгы ага кирип кетет го деди. Сумма حفاها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها وذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. Андан кийин Алла субханаху ва тааля ошо жаннатты адамдын нафсине жакпаган нерселер менен ороп туруп кайра Жибрил алейхиссаламга айтты: бар эми көр деди. Жибрил алейхиссалам барып көрдү да кайра келип айтып атат: Я Рабби, сен улуктугуң менен ант ичем, мен коркомун дейт. Ал жаннатка бир адам да кирбей калабы депчи. Баягы нафсин ичип кетип, жаннатка кирбей калабы деп. قال: فلما خلق الله تعالى النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فلا يدخلها. Allah subhanahu wa ta'ala тозок жараткандан кийин Жибрил алейхиссаламга айтып атат: бар эми тозокту көрүп кел деди. Жибрил алейхиссалам барып көрүп келди да: Я Рабби, сен улуктугуң менен ант ичем дейт. Ал тозок тууралуу бирөө уккан болсо дейт, ага эч ким кирбейт го деди. Тозоктун ичинде азаптарды көргөндөнчү. Андан кийин Алла субханаху ва тааля тозокту адамдын нафсисине жага турган нерселер менен ороп койду да бар айтты: бар эми тозокту кара деди. Тозоктун барып карагандан кийин кайра келип: Я Раббим, сен улуктугуң менен ант ичем дейт. Ал өзүнүн нафсин баягы карман албай, нафсин ичип кеткендер баардыгы не тозокко баардыгы кирип кетеби деп коркомун дейт да. Ошон үчүн сиз биздин нафсибиз каалаган нерсе ал тозок алып барат. Сиз биздин нафсибиз каалабаган нерсе ал жаннатка алып барат. Эртең менен туруп мустак сууга дарат алыш нафси каалабайт. Бирок туруп дарат алып намаз окусаңыз, Алланын рахматына бөлөнөсүз. Ошол убакта берекенин убакта жакшылыктарын баарын сурасаңыз, Алла таала берет. Алла жолуна чыгыш нафсиге жакпайт. Адам урушуп атса жылмайып кайра жакшылык каалаш нафсиге жакпайт да. Ошолор нафсиге каршы нерселерди кыла берсеңиз, сиз жаннатка киресиз иншаллах.